Ордо калаада ден соолуктуу мен жана ден соолуктуу Кыргызстан деп аталган жөө жүрүш болду. Иш-чарада 300дөн ашуун катышуучу 12-кичи райондон баштап Манас айылына чейин, тактап айтканда 7 чакырым аралыкты чуркап өтүштү. Уюштуруучулардын айтымында бул иш-чара элди спортко өндөп, ден соолукту чыңдоого жардам берет. Жыйынтыгында биринчи Аман Момуналиев келип 10 000 сомго ээ болду. Ал эми экинчи Азирет Асанбеков келсе, үчүнчү болуп Маарага Каниет Астанбеков келди. Марафонду жаштар уюму уюштурган жана алдыда мындай иш-чаралары дагы да көп өткөрүлөрүн билдиришти. Иш-чараларды марафонду бул биринчи жолу өткөрүшүбүз. Мындай деңгээлде Кудай буйрса да аракеттенени деп жатабыз. Жылдан жылга өткүзүп, масштабты да мындан ары, аралыкта мындан чоңураак кылып, катышуучулардын санын көбөйтүп. Атайын келип катышып кетип, көчө жүргөнчө жегимде эле ойлодум мен баягы Олимпиада барган бала бар, Таласта Эржан Аскаров деген. Ошолор келип калса, ошолор менен аябай жарышмакпыз да, күч бээрден. Ошондо вообще бири-бирибизди башка катуу келмекпиз. Ордо калаанын 4-кичи районунда бүгүн балдар аянтчасы ачылды. Иш-чарага кичи райондун тургундары жана кичинекей бөбөктөр катышты. Самалыкта бөбөктөргө арналган концерттик программа уюштурулуп, иш-чара ыр бийлер менен коштолду. Аянтча өлкөдөгү жаштар уюмунун колдоосу менен каржыланып, ошондой эле аны курууга 100 000 сом сарпталган. Келип өзүбүздүн масштабыбызда, атамекен кылган салымыбызда жылдан жылга көбөйтүп чоңойтконго аракеттенип жатабыз да. Эң муктаж болгон жер 4-кичи район экен дедик. Анткени өзүбүз көргөндө бул жер кенен болуп атат, балдар болсо аз. Анан ошондуктан бул жерге коелу деп жалпы чечим кабыл алдык.